Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы компьютердик презентация. Бүгүнкү сабактын максаты балдар. Бүгүнкү сабактан силер компьютердик презентация түшүнүгүн аласыңар. Экинчи бул презентация редакторлор жөнүндө маалымат аласыңар. Үчүнчү презентация редактор Microsoft Office PowerPoint программасы интерфейси менен тааныша аласыңар. Төртүнчү бул презентация файл түзүүнү үйрөнө аласыңар. Анда жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Биз буга чейин мультимедиа технологиясы, үн жана видео деген темаларды өткөнбүз. Ошол темалардын ичинен бул жерде бир канча суроолор түзүлдү. Бул мультимедиа деген эмне, мультимедианын түрлөрү, мультимедиалык файл деген эмне жана өз ичине кандай информациялардын түрүн камтыйт, мультимедиа технологиясы жөнүндө айтып бергиле. Ошондой эле үн жана анын компьютерде берилиши, кандай түрдө компьютерде үн иштетилет, жана видео маалымат жөнүндө айтып бергиле. Эми балдар ушул суроолорго баарыбыз жооп тапканга аракет кылалы. Эгерде эсиңерде болбогон суроо жоопторду дептер китебиңерден карап, ар бир суроого жооп берели. Анда бүгүнкү сабактын планы. Биринчи бул презентация жана компьютердик презентация жөнүндө түшүнүк алабыз. Экинчи презентация редактор жана презентация файл. Үчүнчү Microsoft Office PowerPoint презентация редактордун интерфейси. Төртүнчү презентация файл түзүү. Бешинчи бышыктоо. Сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ушул сабакта колдонулган түйүндө түшүнүктөр бул жерде тизмектелип берилди. Анда биринчи план. Презентация деген эмне? Презентация деген бул латын тилинен алынган presentation деген сөз сунуу дегенди билдирет. Бул көрсөтмөлүү жана анимациялык эффекттер менен коштолгон информациянын бир формасы. Ал эми компьютердик презентация деген бул өзүнүн ичине текстик, графикалык, анимация, видео жана аудио маалыматтарды камтыган слайддардын ырааттуулугун чагылдырган электрондук мультимедиалык документ болуп эсептелет. Эми эки жогоруда айтылган аныктамада тең анимация деген түшүнүк колдонулду. Анимация деген бул animation, жандандыруу, жан берүү деген сөздөн алынган. Бул экрандагы объекттерге кыймыл берүү аркылуу жандуу иллюзиясын жаратуу эсептелет. Иллюзия деген бул алдатуу сезими, чувство обмана. Демек, бул анимация деген ошол экрандагы объекттерге ар түрдүү анимациялык эффекттер берүү аркылуу кыймылдуудай бизде иллюзия жаратуу процесси болуп эсептелинет экен. Эми презентациянын негизги объекттери жана анын касиеттери. Негизги объекттери бул слайддар, надпись, тексттер болбосо жана сүрөттөр болуп эсептелинет. Бул слайддардын негизги касиеттери номер, макети, ориентациясы, түстүк схемасы, фону, колон титулу жана алмашуу эффектиси. Ал эми надпись же болбосо тексттин негизги касиеттери бул шрифт, размер, түс, начертание, түздүү, слайдда жайгашуусу жана анимациялык эффект болуп эсептелет. Ал эми сүрөттөрдүн көрүнүшү, размери, түстүк гаммасы, жайгашуу орду жана анимациялык эффекти болуп эсептелет. Демек, бул презентациянын негизги объекттери жана алардын касиеттери жөнүндө сөз болду. Түшүнүктүү болдубу балдар? Да түшүнүктүү болгон болсо экинчи планга өтөбүз. Экинчи план бул презентация редактор деген эмне? Презентация редактор бул презентациялык файлды түзүүгө, слайддар менен иштөөгө жана маалыматтарды киргизүүгө, редакторлоого, форматтоого, анимациялык эффекттерди колдонууга, көрсөтүүгө жана сактоого арналган колдонмо программа. Мисалы, Microsoft Office PowerPoint. Ал эми презентациялык файл бул презентациялык редакторлордо даярдалган документ. Эми Microsoft Office PowerPoint'та жасалган файлдын кеңейтилиши бул PPT болуп эсептелинет. Демек, биз эгерде
Microsoft Office PowerPoint'ta түзгөн файлыбыздын мисалы aidana.ppt деген аталышты алат экен. Бул биринчи бөлүгү файлдын Aidana колдонуучу тарабынан берилген ат болуп эсептелинет. Анан эми PPT бул ушул PowerPoint'та жасалгандыгын түшүндүргөн PowerPoint'тун файлдык кеңейтилиши болуп эсептелет. Биз файлдын кеңейтилиши эмнени түшүндүрөрүн буга чейин окуп үйрөнгөнбүз. Файлдын кеңейтилиши бул ушул файлдын кайсы типтеги информация экендигин жана кайсы программада даярдалгандыгын түшүндүргөн файлдын аталышынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Демек, PPT-ни көрсөк, биз ушундай бир файлдын кеңейтилишин көрсөк, анда ал PowerPoint-та даярдалгандыгын билишибиз зарыл. Түшүнүктүү болду экинчи план. Анда үчүнчү планга өтөбүз. Microsoft Office PowerPoint-тун интерфейси. Интерфейс деген бул биз буга чейин өткөнбүз. Интерфейс деген бул ошол программа менен колдонуучунун ортосундагы сүйлөшүүнү же болбосо диалогдук режимде уюштуруп берүүнү каражаттар болуп эсептелинет. Эми бул көрүп турган терезеңер бул PowerPoint-тун терезеси болуп эсептелинет. Эми бул биринчи бул Office кнопкасы, Microsoft Office кнопкасы, экинчи бул тез жетүү панели, үчүнчү бул үстүңкү вкладкалар панели, төртүнчү слайддар, бешинчи бул абал панели. Канча слайддан турат, да канчанчы слайдда турабыз биз, ошол абалыбызды көрсөтүп турган панел. Жана алтынчы бул эскертүү панели. Жетинчи көрүү кнопкалары бул жерде. Ал эми 8-чи бул учурдагы слайд болуп эсептелет. Азыр мен практика жүзүндө дагы көрсөтүп берем. Түшүнүктүү болду интерфейси. Анда 4-чү планга өтөбүз. 4-чү план бул презентациялык файл түзүү жана слайддар менен иштөө. Эми презентация түзүү бул чыгармачылык талап кылган бир иш-аракет болуп эсептелет. Презентацияны түзүүдө төмөнкү этаптар каралат. Биринчи бул ошол презентация түзүүнүн максатын так аныктоо. Экинчи презентацияны пландоо, структурасын иштеп чыгуу, кандай түрдө болушу керек, ичине кандай маалыматтар киргизилиши керек, бул пландоо жүрүлөт. Үчүнчү бул слайддарды түзүү жана редакторлоо, презентацияны монтаждоо жүрөт. Ал эми төртүнчү иштелип чыккан, башкача айтканда даяр презентацияны сунууга даярдык көрүү. Эми композиция деген бул жерде түшүнүк бар. Композиция деген бул латын тилинен алынган. Композиция деген бул бириктирүү, кураштыруу. Ар түрдүү бөлүктөрдөн бүтүндү түзүү болуп эсептелет. Демек, презентацияда өзүнчө бир композиция болуп эсептелет экен. Себеби бул презентацияда дагы ар түрдүү объекттерди бириктирүүдөн, кураштыруудан презентация пайда болот. Эми балдар, мен силерге бул азыркы мен даярдалган ушул сабактагы бул PowerPoint программасында даярдалган бир презентация болуп эсептелет. Эми карагыла, презентациялык файл түзүү. Бул башкы меню аркылуу да жүргүзсөк болот. Бул жерден все программа бул жерден карап PowerPoint деген мисалы бул жерде турат. Ушул аркылуу да түзсөңөр болот. Жаңы файл ачалы мисалы. Эми карагыла, бул жерде файл ачканыбызда бул жерде ошол шаблондор, даяр шаблондор берилди. Эми биз кааласак бул жерден да тандап алсак болот, же болбосо буздай презентацияга кирип кийинчерээк тандап алсак да болот. Эми карагыла, бул ошо PowerPoint-тун терезеси болуп эсептелет. Бул демек бул тез жетүү панели, бул жерде болсо үстүңкү вкладкалар панели, бул жерде абал панели, бул жерде көрсөтүү панели. Биз буга чейин жогорку 3-чү планда караган. Бул жерде болсо слайддар бар. Бул жерде эми карагыла, слайддардын санын бул жерден да койсок болот. Эми ар түрдүү макеттерин тандап алсак болот. Слайддын каалаган макети мисалы бул слайддар болуп эсептелет. Эми слайддарга маалымат киргизүүнү эмки сабакта карайбыз. Азыр биз слайддарга
слайдтардын темаларын өзгөртөбүз. Бул слайдтарга бул жерде темалар каралган. Кааласак бул жерде поиск тема деп интернеттен да карасак болот. Бул жерде даярларын алсак да болот. Мисалы биз муну тандайлы. Эми биз ушундай бир тема тандадык. Эми бул өзүнчө бир дизайн болуп эсептелет. Эми бул жерден карасаңар арт түрлөрү бар. Ушул эле дизайндын арт түрлөрү бар. Байкасаңар жана бул жерге кирип светтерин дагы өзгөртсөк болот. Ушул эле дизайн үчүн ар түрдүү светтер да каралган. Бул жерде байкап атасыңарбы, бул линиялары ар түрдүү светтерге өзгөрүп атат. Же болбосо бул жерден бул слайд эгерде бул дизайнды тандасак, анан дагы ар түрдүү бул жерде түстөрүн дагы өзгөртүү мүмкүн. Бул слайдтардын дизайны болуп эсептелет. Эмки сабак биз ушул слайдтардын ичине маалыматтарды жайгаштырууну кененирээк токтолуп карайбыз. Бүгүнкү сабакка ушунчалык жетиштүү. Демек, бул файлды түзүү. Эми бул түзүлгөн файлды сактоо, бул сохранить как, же болбосо сохранить менен да жүргүзсөк болот. Жана ушул файлдын жайгашуу ордун көрсөтүүбүз зарыл. Анда түшүнүктүү болгон болсо, балдар, эмки сабакка силерге бул жерде эле мисалы ушул планда силерге тапшырма берип өтөйүн. Эмки сабакка силер кандай презентация жаратасыңар, ошонун максатын коюп, презентацияны пландап, структурасын иштеп чыккыла. Эмки сабакта мен кандай түрдөн слайдтарга жайгаштыруу, редакторлоо, монтаждоолорду процесстерин көрсөтөм. Түшүнүктүү болгон болсо, анда балдар бышыктоо бул ушул жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен эле суроолор түзүлдү. Бул компьютердик презентация деген эмне, презентациянын негизги объекттери, презентациялык редактор деген эмне, анимация деген эмне, композиция деген эмне, ошондой эле презентацияны түзүү этаптары. Эми балдар ушул жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен ушул суроолорго жооп бергенге аракет кылалы. Эгерде ушул суроолорго жооп бере алсаңар, анда демек теманы түшүндүңөр деген жыйынтык келип чыгат. Анда бүгүнкү сабактын тапшырмасы бул теманы конспектлейсиңер, окуп түшүнөсүңөр, жана презентациялык файл түзөсүңөр. Жана китебиңерде 116-119 беттерде компьютердик презентация боюнча маалыматтар жазылган, аны да окуп толуктайсыңар билимиңерди. Андан сырткары мен жогоруда да айттым силерге, бул ошол бир презентациянын максатын так аныктап, анын структурасын түзүп, иштеп чыгып, жана түзүүгө пландагыла. Эмки сабак буюрса, ошол пландалган презентацияларды PowerPoint программасында даярдайбыз. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, балдар саламатта калгыла.